Салам урматтуу достор, Мирел аман, бар, жакшы жүрөт, ден соолукта. Силер кандайсыңар? Барсыңарбы, жакшысыңарбы? Өзүңөр мага ушуну айтып кетиңиздерчи, комментарийга жазып, жана WhatsApp номерине да жазып кетсеңиздер болот. Ушул маанайдан тышкары деле кандай бир сурооңуздар бар болсоңуздар, биз менен байланышсаңыздар болот. +1 301 760 60 70 номерине. Анан болсо бүгүн ушул негизи бүгүн эмес, уже орозо айдын ортосу келип калды. Ортосуна келгенде жакында орозо бүтөт. Негизи ар бирөөбүз аракет кылып атабыз, кармаганга, кээ бирөөбүз кармап ойлойбуз. Бирок кандай гана болбосун, ушул орозо жөнүндө сөз кылып кетеличи. Кандай орозо негизи Кудай кабыл алат деген ушундай кыска тема менен сүйлөшүп көрөлүк. Негизи орозо бүт дүйнө жүзү белгилүү нерсе. Бүт дүйнө жүзүндө көптөгөн миллиондогон миллиард деген адамдар ушул орозону кармайт. Жалпы ушул мусулмандар. Азыр болсо баары эле макул болот. Негизи орозо руханий жактан дагы карабастан дагы мындай ден соолукка дагы жакшы нерсени алып келет экен да. Ден соолук жана үй бүлөлүү маанайга жана башка адамдар менен мамилеге ошол тараптардын жашоосунун тараптарга орозо негизи жакшы бир нерселерди алып келет экен. Бул менен дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар макул болот. Анткени болсо эгер ден соолук жактан карасакчы, орозо болсо негизи ашказанды тазалайт. Ашказанды тазалагандан кийин ал болсо ушул ашказанды дагы мындай дарылап турат экен да. Эгер орозо кармасак, көп нерсени жебей кылсакчы. Эгер биз башка адамдарды мындай белгилүү эмес, бир нече адамдарды карасак, кээ бир адамдар ар кандай бир жаман адаттары бар. Ошол жаман чылым чегүү, ичүү дегендер. Ушул чылым чегүүнү дагы тышташ орозо кармаганда жардам берет экен. Эгер кандай десем бир үй бүлөнү карасак, үй бүлөдө болгон мамилени дагы орозо дагы мындай жакшыртат экен. Анткени болсо алар бир ифтар өткөргөндө, ооз ачар өткөргөндө чогулушат. Андан тышкары дагы үй бүлөнү бекемдегендиктен бул тышкары достук дагы бекемдедик. Анткени досторубуз менен чыгып жолугуп, ушул ооз ачар кылып, ошондой андан кошумча дагы сүйлөшүп, ушинтип достукту чындайт экен. Эгер болсо жалпы коомду карасак, орозо айында байкадыңыздар беле, баардыгы кандай десем, ушул айда аракет кылат экен коомдо жакшы жүрүү. Эч ким менен ызы-чуу кылбай, жакшы сүйлөшүп, жакшы кандай сөз айтып, бири-бирине жардам берип, андан тышкары дагы бир туугандар болобу, достор болобу, ошолорго жардам берүүгө аракет кылып, ушул айда көп адамдар ушинтип жакшылыкка мындай көңүл буруша баштайт да. Негизи орозодо кармаганда дагы окумуштуулар айтат да, адам жакшы ойлоно баштайт. Эмне үчүн ойлоно баштайт? Анткени болсо каныбыз тазаланып, анткени бүт байланыштуу бул эмне жегенибизге байланыштуу. Ошо каныбыз тазаланып, ушул мээге жакшы таза кан жеткендиктен мээбиз дагы жакшы иштей баштайт экен. Эгер руханий жактан карасак, орозо бул өзгөчө маанилүү жана өзгөчө маанилүүдөн тышкары бул кандай десем жакшы таасир этет экен. Ким ошол орозодо ар кандай тамак менен ичимдиктен карманып турса, орозо кармаса, ал байкайт экен. Кудайым болсо аны ушул кандай десем жамандыкка, күнөөгө каршы турганга жардам берет. Жана андан тышкары дагы ушул күнөөлүү иштерге дагы мындай тоскоолдук болот экен да. Анткени адам ойлоно баштайт, ой, орозо айы кандай десем бир жамандык кылбайын, ушул айда орозодо урушпай эле коелу деп ушинтип ойлонот да көп адамдар. Мындан дагы кошумча дагы бирдемсени кошуп кетсек, орозо айы болсо айында Кудайдын биз менен болушун өзгөчө адамдар сезе баштайт. Анткени сыйынууларга, дубаларга да Кудайым жооп бере баштайт. Ошентип өзгөчө ойлор, ар кандай ойлорго бул эми болгон иш жана чындыкты айтып турган нерсе, бунун баары бар.
мындай суроо берсек, негизи орозону Кудай эмнеге буйрук бериптир адамдарга кармасын деп? Эмне үчүн Аллах ушул орозо кармагыла дегендей буйрук берген? Көбүнчө адамдардан сурасаң, мындай деп жооп берет да. Орозоң кабыл болсун, Кудай сага өз батасын берсин же сен кандай десем бир жакшылыгыңды кабыл аласың эгер деп айтат. Бирок качан Кудайым же Аллах биздин орозобузду кабыл алат? Кайсыл убакта орозом кабыл алынды деп ойлонобуз. Баарыбыз эми айтабыз да, ушинтип каалайбыз да орозоңуздар кабыл болсун деп. Бирок чынында Аллах орозобузду кабыл алдыбы? Кабыл алган себеби мындай да, эгер Кудай болсо койгон максат, орозого койгон максат аткарылса, анда ошол кабыл алган болот, чынында. Өзгөчө биз айтып кеттик, орозодогу ушундай жакшы нерселерди, көп жакшы нерселер болот экен. Ден соолукту, үй бүлөдө, коомдо, досторуң менен, андан тышкары дагы ден соолуктагындан тышкары руханий жактан дагы адам Кудайга жакын болуп, Кудайды таанып, жана кандай десем, өзүн жакшы жүрө баштайт. Ошондо Аллахтын максаты кандай? Ушул бизге орозону буйрук бергендиктен. Ар кандай адамдар дагы айтат экен дагы, мындай ой менен. Биз болсо ушул кедей адамдарга, ачка жүргөн адамдарды дагы түшүнүүгө, мындай түшүнгөнгө ушул орозо дагы берилген дейт. Бирок ушинтип жооп берген адамдарга мындай жооп болуп калышы мүмкүн да. Эгер ушундай кедей адамдарды, жакыр адамдарды, ачка жүргөн адамдарды түшүнүүгө буйрук берсе, бирок орозо болсо баарына берилген да. Байларга дагы, кедейлерге дагы, карасына дагы, агына дагы, мындай айтканча сарысына дагы, бүт мындай кандай десем, бүт жалпы дүйнө жүзүндөгү адамдарга орозо кармаганга буйрук берген. Ошондо кантип кедей адам кайра эле кедейди түшүнгөнгө болуп калса, анда мындай максат түшүнүксүз болуп калат экен. Мүмкүн бирөө айтат, күнөөбүз кечирилсин, ошон үчүн орозо кармайбыз дейт. Бирок биз билебиз да, баарыбыз эле Аллах болсо ырайымдуу. Ал бизди кечиргенде биздин кылган иштерибизге жараша кечирбейт. Ал айтылып турат, ал баардыгын кечирет жана ырайымдуу дейт. Бирок ошондуктан көбүнчө адамдар ойлошот экен, орозо бул болсо күнөөбүз кечирилсин деп. Анда биз жакшы иштерди кылып койсок эле, ошо орозо айында бүт күнөөлөрүбүз кечирилеби деп айтмакчыбыз да. Бул кичине кандай десем, макулсузбу, макул эмеспи, кандай ойлойсуздар? Анткени болсо, мен көргөндөй, мен уккандай, бул ой кичине туура эмес деп айтылат. Анткени болсо, Кудайым болсо, Аллах болсо бизге райым менен күнөөлөрүбүздү кечирип турат экен. Биз гана бир ойлонуп, Кудайдан кечирим сурашыбыз керек экен да. Жакшы иштерди кылып коюп, мени кечирет, мен бүт күнөөлөрүм тазаланат деп ойлосок, анда бул кичине жалган болуп калат болуш керек. Кандай деп ойлойсуздар? Ошол ой пикириңиздер менен бөлүшүп кетиңиздерчи, ушул комментарийга жазып, жана силерди чакырабыз Аль-Китап Чекит медиага кошулуңуздар. Анткени ал жакта дагы көптөгөн ушул руханий жөндө болобу же ар кандай суроолоруңуздарга мүмкүн жооп табасыздар. Ошон үчүн биз менен байланышта болуңуздар. Анда эмесе биздин убактыбыз тар болуп калды, бирок ушул 10 мүнөттүк подкастта ушул орозо жөнүндө сүйлөшүп атканда мындай жыйынтык келтирсек болот экен да. Негизи орозо эмнеге берилген? Кудайдын максаты, Аллахтын максаты эмнеде? Ошол жөнүндө биз дагы сүйлөшөбүз. Кийинки подкасттарда азыр болсо бир жыйынтыкка келебиз. Ал жыйынтыгыбыз жакшылыкты көп алып келет экен, зыянга караганда орозо болсо, жана күнөө кечирүү үчүн эмес, жана кедей адамдарды, жакыр адамдарды, ачка жүргөн адамдарды түшүнүүгө берилген деп айтсак, бул туура эмес болуп калат экен. Ошон үчүн орозо бир башка нерсеге берилиптир. Ошол максатты кийинки подкасттарда угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Аль-Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.